Kışta köpelek uçup жүрөт мынакей. Карагыла. Kışta köpelek uçup жүрөт. Kışta köpelek uçup жүрөт. Андай аппак карыкта кыштын күнү. Муфтият дин өкүлдөрүн жаңы жыл майрамына каршы чыкпоого чакырды. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын жаңы жыл майрамына байланыштуу фатвасы чыкты. Анда Кыргызстандын мыйзамдарында белгиленген жана бекитилген расмий майрамдарга карата дин кызматкерлери тарабынан тескери үгүт иштери жүргүзүлбөсүн деп айтылат. Буйрукту аткаруу милдети муфтияттын түзүмдөрүндөгү бардык диний кызматкерлерге жүктөлдү. Дүйнө эли жыл сайын 1-январда белгиленген календардык жаңы жыл майрамы Борбор Азия мамлекеттеринин баарында советтик жана светтик майрам катары калыптанып калган. Кыргызстандагы айрым дин өкүлдөрү маал-малы менен жаңы жыл майрамына каршы чыгып сындап келет. Бул социалдык тармактарда кызыл чеке талаш жараткан учурлар болгон. 31 декабрь күнү саат 20:00 Ала Тоо аянтында майрамдык концерт башталат. Бул тууралуу Бишкек мэриясынан билдиришти. Майрамдык иш-чара түн ортосуна жакын бүтөөрү айтылды. Анда шаардыктар жана шаар меймандары үчүн сахнага Аяна Касымова, Иса Өмүрколов, Султан Каримов, Динара Акулова, Кайрат Прембердиев, Гүлжигит Калыков, Расул Маматкулов, Бактияр Токторов, Салтанат Аширова, Съездбек Искеналиев, Замир Арыкбаев, Омар Арсен жана Марс Мамаев чыгат деп айтылат билдирүүдө. Жаңы жыл түнү Ала Тоо аянтында тез жардам жана өрт өчүрүү кызматтары нөөмөттө турат. Мындан тышкары тазалык, Бишкек жарык ишканаларынын 1000ден ашуун кызматкери иштешет, 20 даараткана коюлат. Спутник KG сайты. Москва районунда мөөнөт өтүп кеткен таттууларды саткан дүкөнгө 23 000 сом айыппул салынды. Бул тууралуу аймактык кабарчыга атайын түзүлгөн комиссиянын мүчөлөрү билдирди. Москва районунун Беловодск айылындагы борбордук базарда жайгашкан Асанбай дүкөнүндө мөөнөтү өтүп кеткен таттуулар Альпен Голд шоколады сатылган. Комиссиянын мүчөлөрүнүн айтымында 25 декабрда Беловодск айылындагы Бакыт бала бакчасында жаңы жылдык балаты майрамы өткөрүлгөн. Бөбөктөргө бериле турчу белектердеги таттууларды ата-энелер аталган дүкөндөн сатып алышкан. Бирок ата-энелер таттуулардын жарактуу мөөнөтү өтүп кеткендигин байкашып, таттуулар кайра дүкөнгө тапшырылган. Бул окуяны иликтөө үчүн комиссия түзүлүп, анын курамына раймам администрациянын, райондук социалдык өнүгүү кызматынын, райондук ички иштер бөлүмүнүн, санэпидемстанциянын, ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук башкармалыгынын, айыл өкмөттүн кызматкерлери кирген. Мөөнөтү өтүп кеткен таттууларды саткан дүкөн комиссия тарабынан ыкчам түрдө текшерилди. Дүкөндүн ээси жеке ишкер күнөөсүн мойнуна алды. Алар сатылып жаткан таттууну ким алып келгендиги боюнча тийиштүү кагаздарды көрсөтө алышкан жок. Дүкөндүн ээси айып пулду тез арада төлөп бере турганын билдирди дешти комиссиянын мүчөлөрү. Маалымат булагы Турмуш KG сайты. Өкмөт Чолбустук милициясынын Москвада дарыланып жаткан башчысы Самат Курманкуловдун дарылануусуна 3 500 000 сом бөлөт. Тиешелүү буйрукка премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев 19 декабрда кол койгон. Сөз болуп жаткан акча Саламаттыкты сактоо министрлигинин ушул жылдагы бюджетинен каралган. Самат Курманкулов Койташта 7-8 август күндөрү мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясынын учурунда башына таш тийип, оор жарадар болгон. Бир нече күн бою комада жатып, 11 августта Орусиядан келген дарыгерлер менен кошо консилиум өткөрүлгөндөн кийин 12 августта Москвага которулган. Бишкекте ага 2 жолу операция жасалган. Бишкекте кийим-кече саткан дүкөндөн чыккан өрт толугу менен өчүрүлдү. Киев жана Тоголок Молдо көчөлөрүнүн кесилишиндеги дүкөндөрдүн биринен өрт чыккан. Тилсиз жөө кечээ саат 22:53 өчүрүлүп бүттү. Жеринде өрт өчүрүүчү 2 унаа иштеди. Жабыр тарткандар жок. Ал эми Бишкек шаардык милициясынан билдиришкендей, өрт чыккан аймакта 1-Май районунун милиция кызматкерлери иштеди. Өрттүн себептери такталып жатат. Спутник KG сайты.